Ош шаарында экс-спикерлер Ахматбек Келдибеков, Асылбек Жээнбеков, мурдагы депутат Урмат Аманбаевага таандык имараттар бузулду. Мындан тышкары Алишер Наваи эс алуу багында депутат Чолпон Султанбековага, элчи Өмүрбек Текебаевдин инисине таандык делген курулуштар да алынганы айтылды. Курулуштарды кайтарып алуу боюнча жумуштар жүрүп жатат, бир канча эскертүүлөр берилген, ага карабастан бузуп алуу иштери жүргөн эмес. Мыйзамсыз делген курулуштардын катарында ресторан, кафе, медборбор сыяктуу коммерциялык имараттар жайгашкан. Мэрия алар Акбура дарыясынын корук аймагында жайгашканын, буга чейин ээлерине эскертүүлөр берилгенин маалымдады. Чекин медиа мыйзамсыз деп табылып, имараттары бузулуп жаткан чиновниктердин бейнесине токтолду. Ахматбек Келдибековду билесиздер, бул жогорку кеңештин төрагасы кызматы спикерликти аркалап келген. Мэрия Байсан рестораны жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ахматбек Келдибековго таандык деп билдирди. Кесиби боюнча Келдибеков инженер-механик. Ал 2000-жылдары социалдык фондду, мамлекеттик салык кызматын жетектеген. Мындан тышкары жогорку кеңештин 2 чакырылышында эл өкүлү болгон. Келдибеков 2015-жылы Ата журт саясий партиясын жетектеген. Ал эми 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоого Азаттык партиясынан атсалышкан. Автомектептин имараты жогорку кеңештин буга чейинки бир нече чакырылышынын депутаты. Экс-төрагасы Асылбек Жээнбековго тиешелүү. Белгилей кетсек, Асылбек Жээнбеков мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси. Ал парламентте төраганын орун басары, төрага кызматында аркалаганга жетишкен. Жетиген рестораны, эс алуучу жай, кезегинде акыйкатчы Америкадагы Кыргызстандын элчиси болуп иштеген Бактыбек Аманбаевге жана анын бир тууганы экс-депутат Урмат Аманбаевага таандык болгону айтылды. Урмат Аманбаева 2010-жылы жогорку кеңешке республика фракциясынан депутат болуп шайланган. Депутат болуп турган убакта Урмат Аманбаевага карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козулгон. Аманбаева Ош шаарында кургак учукка каршы күрөшүү борборунун башкы эсепчиси болуп турган убакта мамлекетке 17 миллион сомдон ашык зыян келтиргендиги кабарланган. Ал депутаттык ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыратылган. 2016-жылы Аманбаевага 3 миллион сом айып салынып, ал камактан бошотулган. Чолпон Султанбекова жогорку кеңештин 5, 6 жана 7 чакырылыштарынын депутаты болгон. Ал ортодо 2 жыл социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр болууга да жетишкен. Султанбекова киши колдуу болгон мурдагы экс-депутат Баяман Эркинбаевдин жубайы. Буздурулган делген имараттардын арасында Эрдент тиш дарылоо клиникасы бар. Бул Ош шаардык жана Жалал Абад шаардык салык кызматынын мурдагы жетекчиси, өмүр бою салык кызматында иштеген Эрмек Чоюновго таандык экени айтылды. Ош шаарында мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери Жеңишбек Токторбаев мэр болуп келген январь айынын аягында башталган. Ошентип, курулуштарды буздуруу иштери карапайым калкка гана эмес, учурунда чоң кызматта аркалаган инсандардын кыймылсыз мүлктөрүнө да келип жетти. Дагы кайсы төбөлдүн курулушу бузулушу мүмкүн? Пикир калтырып, видео менен бөлүшүңүз,